Кыргыз элинин саны бир убакта 3 жаранга көбөйдү. Дегенин Бишкек шаарында 3 төрөлдү. Тактап айтсак, 10 августта түнкү саат 2:25-те 25 жаштагы Нуржан Асаналиева 2 уул жана 1 кызды жарык дүйнөгө алып келди. Эненин жана ымыркайдын абалы канааттандырарлык. Учурда алар керектүү медициналык жардам алышууда. Уулдарынын биринин салмагы 2 кг 330 грамм, экинчисиники 2 кг 210 грамм, ал эми кыздын салмагы 2 кг 350 грамм. Отделение патология беременность дегенде ошондо 3 бала ичинде 3 бала бар экени аныкталган. Ошо 6-сында консилиум менен көрүлүп, операция жолу менен төрөлсүн деген чечим кабыл алынган. Себеби тройня негизи ошо операция жолу менен төрөлөт. Ошо консилиум пландуу түрдө 11-инде пландуу түрдө операция алынсын деген чечим кабыл алынган консилиум менен. Бирок бул аялдын толгосу 10 күнү кечкурун башталып, анан саат 2-де дежурный врачтар экстренный түрдө операция кылышы аргасыз болгон. Операция жакшы өттү, балдардын акыбалы жакшы. Өзүнүн тиги салмагы аздыгына байланыштуу отделение детской реанимации деген бар. Ошол отделениеда бүгүн көзөмөлдө жатышат. Акбасы болсо взрослый реанимация деген отделениеда жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Акыбалдары жакшы, баланыкыдай, эменикин дагы. Негизи балдар жакшы эмип, жакшы сүттү жакшы деңгээлде эмип, өзүнүн состояниясы жакшы болсо, негизи тез арада эле чыгат. Булар мындай салмактуу балдар көпкө чейин кармалбайт. 3 төрөгөнүнө дале ишенбей жаткан эненин бул экинчи төрөтү. Анын мурунку кызы азыр 2 жашта. Үчөөнү кийимдеринен гана ажырата албасам, баары бири-бирине окшош деген Нуржан Асаналиева эми 6 жылга эс алам. 6 жылда төрөчү баланы мен 1 жылда төрөп койдум деп жылмайды. Өзүдөн айткан 2 айында. Анан болсо ишенбей 3 айында барганбыз, 3 айында да ушинтип айтты. Ошондон бери врачтардын көзөмөлүндө болуп, өзүмдү жакшы карап жүрдүм үйдө. Бул жакта 4 күн мурун патологияга жаткам астына. Ал жактан жакшы карашты. Бул жактан да азыр жакшы карап атышат. Төрөшүңүзгө 4 күн мурун эле келген турбайсызбы демек? Сохраненияга. Патологияда 4 күн жаттым. Толгоңуз кармап келдиңиз? Түндө болуп калды. Өзүм эртең болот болчумун да. Операционныйга эртең жатмакмын. Түндө толготуп калдым. Өзүң үчөөнү төрөй албайсың дешти врачтар. Коркушту окшойт. 10 августтан тарта 2 уул 2 кыздын ата-энеси болгон жаш жубайлар Чыгыш 5 Кичи районунда жатакана түрүндөгү 1 бөлмөлүү батирде турушат. Эми ал үйгө батпай калабыз го дегенине бардык шарты бар, батирге чыкканга шарты жок экен. Анткени милиция кызматкери болуп иштеген жолдошу Мирбек Мустанаев болгону 12 000 сом айлык алат. Кирип кеткенде корктум, аябай мени киргизбей койду да өзүчү. Сыртта турдум, ызычуу эле болуп атышты. Анан ар кандай жаман ой келет экен сразу эле адамга. Ар кайсын ойлоп отурдум, буюрса Кудайдан тилеп бар жакшы. Мени өзү эң биринчи врач куттуктады. Андан кийин өзүм чалып баштадым. Эң биринчи ата-энеме чалдым, бир туугандарыма чалдым, анан досторума чалдым. Ошо эми бүт баары келатышат азыр. Сүйүнүчүмдү тең бөлүшөлү деп. Аябай жакшы сезимдер, өзүм аябай толкунданып атам. Өзүмдү мындай койгорго место таппайчы. Баары эле өзүмө окшошкондой болуп атат. Анан чоңойсо дагы өзгөрүшөт да. Кичинекей кезинде баары эле окшошо берет. Биз ошо Восток 5 Кичи районунда общежитиеда бир комнатада батирде турабыз. Анан бир комнатада билбейм, азыр чыксак барсак, пока ошол жака эле барып жашайбыз. Анан башка квартирага чыкканга пока шарт жок. Көрөбүз аны. Ошол жакта эле жашап турабыз го. Экөөбүз жактан тең эгиз, үчем жок болчу, бизге Кудай берди деп сүйүнгөн ата-энеге балдарыңардын өмүрү узун болсун деп кайттык.